إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون Ол бүткіл аламдардың Роббиси, бүткіл аламдардың жаратуучусу, барды жоқ қылған жоқты бар қылуучу, өлімді жана өмірді берүүчү, рызықты жана ажалды берүүчү, бүткіл аламдардың падышасы Аллах субхана ва таалама чексиз алкыш мактоолорду айтып, андан соң пайгамбарлардын мөрү, пайгамбарлардын мырзасы, Аллах тааламдын эң сүйүктүү кулу, сиздин жана биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, анын үй бүлөсүнө Аллах тааламдын салават саламдарын айтабыз. Урматтуу бир туугандар, Аллах субхана ва таалам Куранда Хадид сүрөсүнүн 20-аятында ушундай деп айтат: "Я'ламу аннамал хаятуд дуnya ла'ибун ва лахвун ва зинатун ва тафахурун бейнакум ва такаthurun фил амвали вал аулад." Эй адамдар, билгиле, бул дүйнө деп Аллах субхана ва таалам сиз менен бизге мынаул, сиз менен бизди азгырган, сиз менен бизди суктандырган, сиз менен бизди сүйдүргөн дүйнөнүн акыйкатын, жүзүн ачып берип Аллах субхана ва таалам ушул жерде баяндады. Бир туугандар, бүгүнкү баян ушул жөнүндө болот. Бул дүйнөнүн чыныгы, баасы, бул дүйнөнүн акыйкаты. Сиз менен бизди эртеден кечке иштеттирген, сиз менен бизди душман кылган, сиз менен бизди уруштурган, сиз менен бизди ата менен энеге зыярат кылуудан тосуп койгон, балабызга тарбия берүүдөн тосуп койгон, аялыбыз менен жакшы мамиледе болуудан тосуп койгон дүйнөнүн акыйкатын Аллах субхана ва таалам баяндап берди. Бир туугандар, чыныгында мынабул дүйнө ошол нерсеге татыйбы? Ошол нерсеге арзыйбы? Келиңиздерчи, Аллах субхана ва тааламдын аятынын негизинде карайлычы мынабул дүйнөнү. Бир туугандар, көзүбүздөгү көз айнекти алып салалы. Бул дүйнөнү капырлардын көз карашында эмес, Аллах тааламдын аяттарынын негизинде жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринин негизинде каралычы. Кандай экен бул дүйнөнүн акыйкаты? Чындап эле биз сүйгөнгө татыктуу болгон нерсеби, же болбосо андай эмес бекен? Аллах субхана ва таалам билгиле, бул дүйнөнүн туруш турпаты ушул эле нерсе деп туруп, эмне деп баштады? Лаиб. Лаиб деген оюн. Жаш балдар ойной турган нерселер бар го, оюнчуктар. Ошол сыяктуу нерсе деди. Ва лахв. Оюн, зоок. Кичине жаш чоңоюп калгандан кийин ончо ойнобой, башка оюндарга өтөт, зоокторго өтөт бир туугандар. Ва зина, жана зинат, аялдар кулагына таккан, аялдар мойнуна таккан зинаттар бар бир туугандар, кооздуктар бар. Ошол деди Аллах субхана ва таалам. Ва тафахурун байнакум ва такаthurun фил аулад. Өзүңөрдүн алдыңарда сыймыктануу жана балдарыңар менен жана мал, мүлкүңөр менен сыймыктануу ушул нерседен башка нерсе эмес деди. Бир туугандар, бунун мисалын Аллах субхана ва таалам өтө сонун кылып түшүндүрдү. Ушул дүйнө дейт, мынау сиз жана биз көрүп турган дүйнө бир туугандар, сиз менен бизди азгырган, суктандырган, сүйдүргөн дүйнө бир эмне дейт? Кемесали гайсин а'жабал куффар. Бир нөшөрлүү жамгыр келип туруп, дыйкандарды сүйүндүргөн нөшөрлүү жамгырдай дейт. Бир туугандар, кечеле сиз менен биз март-апрель айларында үрөөндөрүбүздө эгип, сиз менен биз даярдыктарды көрүп,
ошол эмне эгин талааларында жүрөт элек. Ошол убакта үмүт кылат элек. Аллах субханала тааламдан дуа кылат элек. Бир нөшөрлүү жамгыр өтүп кетсе, ушул эккен үрөөндөрүбүз жакшынакай болуп өсүп чыксачы деп Аллах субханала таалам айткан, дуа кылган нерсеңизди берип нөшөрлүү жамгырда жөнөттү. Бир убакта барсаңыз, жанагы эккен эгиндериңиз соп-сонун болуп, жап-жашыл болуп сизди кубандырды. Караңыздар, акыйкат бул бир туугандар. Дыйкандар өтө жакшы билет бул нерсени. Ал эле эмес бир туугандар, дыйкан эмес, карапайым эл дагы нөшөрлүү жамгыр өтүп кеткенден кийин адырларга, тоолорго өскөн көкмөк чөптөн суктанып, ошол нерсеге азгырылат бир туугандар. Караңыздар, Аллах субханала таалам бул дүйнө дейт, кутты ушул сыяктуу дейт, жамгыр, нөшөрлүү жамгыр жаап дыйкандарды сүйүндүрүп, сумма яхижу фатараху мусфарран сумма якуну хутама. Андан кийин саргайып, андан кийин эмне шамал келсе учуруп кете турган нерсеге айланган сыяктуу дейт. Бир туугандар, Аллах субханала таалам өтө сонун мисал келтирди. Кечээ көгөрүп, сиз менен бизди суктандырган талаалар, көкмөк чөптөр бүгүн саргайып, өзүнүн эң акыркы убактарын өткүзүп турган учуру. Эртең шамалдар болот, жамгырлар жаап, карлар жаагандан кийин болду, жок болуп кетет, жанагылар же чирип жок болот, же калганы учуп жок болот бир туугандар. Бул дүйнө дагы ошол сыяктуу. Бир туугандар, мынау сиз менен бизди азгырган, сиз менен бизди сүйдүргөн дүйнө дагы акыйкат ушул нерсе бир туугандар, андан башка эч нерсе эмес. Бүгүн сүйдүрүп турабы, эртең бир туугандар бул дүйнө колубуздан кетет. Эртең бардыгыбыздын пешинебизге ажал жазылган. Бул дүйнөдө эч кимибиз түркүк болуп калбайбыз. Бир туугандар, канчалык бул дүйнөнү сүйбөңүз, канчалык бул дүйнөгө мээримиңизди төкпөңүз, эң ачынарыңыз эмне билесизби? Ушул мээрим төккөн, сүйгөн дүйнө сизди таштап кетет. Сиз менен кабырга чейин дагы барбайт бир туугандар. Кана эле ушул дүйнө сиз менен биз убакыт бөлүп, эртеден кечке намазыбызды окубай, кээде намазыбызды кечиктирип, орозону да кармабай, убакыт бөлгөн дүйнө сиз менен биз менен кошо кабырга чейин кирсе, жок дегенде ошол нерсени кылсак болот эле. Бирок бир туугандар андай эмес. Такыр андай эмес. Бул дүйнө сиз өлөрү менен өзүнүн ээлерин таап кетет. Куттум бир аял сыяктуу сиз сүйүп жүрсөңүз, сиз сизден мүмкүнчүлүк кеткенден кийин ал аял башка бир сулуу болгондуктан башка бир адамды таап кетип калган сыяктуу бир туугандар. Бир туугандар, ушундай бир риваяттар айтылып жүрөт, бир окуя болгон экен. Канчалык деңгээлде чындык, бирок айтылып жүргөн окуя. Бир бала, жаш жигит, бир кыз, ушундай сулуу кызды сүйүп калат экен. Ушундай сулуу кызды сүйүп калып, жанагы кызга үйлөнүүнү каалап атасына барып айтат экен. Атаке, мен үйлөнүүнү чечтим, үйлөнөйүн, бул кызды жактырып калдым. Атасы келип, макул балам, анда кел, жыйналы, терилели, анан кийин ошол кызга барып үйлөнөсүн. Биринчи ошол кызды көрсөт, барып көрөлү дейт экен. Анан жанагы кызга алып барса, атасы сүйүп калат экен. Атасы экөөсү талаша баштайт экен. Мен биринчи көргөм, мен алам десе, атасы жок, мен сүйүп калдым, бүт мал мүлк менин колумда, мен алам дейт экен. Анда жүр, казыга барабыз дейт экен. Казы чечип берсин, казы эмне десе ошол болот дейт экен. Казыга барса, ошол кызды алып келгечи мен биринчи көрөйүн дейт экен. Анан жанагы кызды алып келсе, казы да сүйүп калат экен. Анан үчөө талаша кетет экен. Үчөө талаша кетип туруп, анан эмне болот экен? Жанагы жерде айтат экен, казы, мен экөөңөрдүн үстүңөрдөн чечишим керек, мен үйлөнөм бул кызга, экөөң тең үйлөнбөйсүн дейт экен. Жок, валиюл амрга барабыз дейт экен. Валиюл амр деген ошол өлкөнүн падышасы. Акими биздин тил менен айтканда ошолго барат экен. Анан жанагы аким айтат экен, ошол кызды биринчи алып келгечи көрөйүн дейт экен. Анан чечип берейин силердин үчөөңөрдүн маселеңер дейт экен. Анан жанагы кызды алып келгенде жанагы падыша дагы ошол кызды көрүп сүйүп калат экен. Сүйүүсүнө ушунчалык катуу сүйүп калгандыктан өзүн токтото албай, мен үйлөнөм, эч ким үйлөнбөйсүн, мен падышамын деп чыгат экен. Анан жанагы жерде төртөө талашып турган учурда кыз келет экен. Ушунчалык татынакай, сулуу, акыйкатта көргөн адамды азгыра турган, эч бир адам андан соо калбай турган ушундай сулуу болгондуктан жанагы кыз келип айтат экен, баарың мага үйлөнөм деп жатасың. Келгиле, мен силерге бир талап коеюн, ошол талапты ким аткара турган болсо, ошол гана мага үйлөнсүн дейт экен. Кандай талап десе, бардың өзүңөрдүн атыңарды минесиңер, жана менин артымдан чуркайсыңар дейт экен. Бардыңар менин артымдан чуркайсыңар, кимиң мага жетип барсаң, мен ошонуку болом дейт экен. Жанагы сүйүүгө азгырылган, сүйүүгө мас болгон эркектер ошонун артынан түшөт экен, жана төртөө. Өздөрүнүн эң ушундай сонун аттарын алып, эң күлүк аттарын минип жанагынын артынан жетпейт экен. Такыр жетпейт экен, койт экен. Жанагы кыздын күлүк аты алардыкынан дагы күчтүү экен.
Ошентип баратып бир аң болот экен. Төртөө тең аңга түшүп кетет экен. Аңга түшүп, анан ошол жерде бири куткара албай турса, жана кыз келет экен. Не болду дейт экен. Не болду? Багың түшүп кеттиң. Эми кимиңди куткарасын деп сурайт экен. Эми кимиң куткарасын? Чындыгында дейт экен, мен дүйнөмүн дейт экен. Менин кууган адамдын артынан эч качан мен жеткизбеймин дейт экен. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 14 кылым мурда ушундай пайгамбарлык сөзүн айткан бир туугандар, бул дүйнө ушунчалык адамдын нафсына жагымдуу, эгерде бул дүйнөгө бир өрөөн алтын берсе, экинчи өрөөн алтынды сурайт деген экен. Адамдын нафсы эч бир нерсеге тойбойт, магарам бир туугандар 2 уч топуракка гана тоет деп айткан экен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бир туугандар эшектей болуп иштеп 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл, 30 жыл иштеп бир үй салабыз, бир там салабыз. Салганда да жөнөкөй салбайбыз. Чоң илгери падышалар жасай турган касыр салабыз. Ал касырды бүтүрүш үчүн албетте көбүрөөк каржы керек, албетте көбүрөөк убакыт керек бир туугандар. Андан кийин ошол үйдү бүтүрүп кирейин деп киргенден кийин өзүбүздүн жашыбызды карасак 50-60 жашка барып калганыбызды байкайбыз. Бир туугандар, бир үй үчүн 50-30-40 жылды арнап жибериш, ошол үй татыктуубу бир туугандар? Ошол үй сиз менен кабырга барса кылыңыз дейт элек. Бирок бир туугандар, ошол үйдүн бир кирпичи сиз менен барбайт го. Бир туугандар, Аллах субханаху ва таала айтат: "Ва фил ахирати адабун шадидун ва магфиратун мин Аллахи ва ридван." Акыретте болсо же ушунчалык каттуу азап бар дейт. Же болбосо Аллах тааламдан кечиримдүүлүк бар, жана Аллах тааламдын ыраазычылыгы бар. "Ва мал хаяту дунья илля матаул гурур." Бул дүйнө болгону бир арзубаган чүпүрөк сыяктуу дейт. Бир туугандар, бул дүйнөнүн Аллах субханаху ва таала баасын белгилеп койду. Бул дүйнө мол мечиттен чыксаңыз, эшиктин алдында мол жерде анча-мынча чүпүрөк жатат. Кимибизге керек ошол чүпүрөк? Бир туугандар, ошол чүпүрөктүн канчалык кымбаты бар? Ошол чүпүрөктү алып туруп, мол ташталган жерге апарып таштап коюштан жийиркенебиз бир туугандар. Аллах субханаху ва тааламдын алдындагы дүйнө Аллахтын көз карашында куттум ошол сыяктуу бир туугандар. Жийиркеништүү. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн мубарак хадистеринин бирөөсүндө ушундай деп айтат: "Эгерде дейт, бул дүйнө Аллах тааламдын астында чымындын канатынчалык орду бар болгондо, капырларга бир туугандар бир тамчы да суу бербей коймок." Жок бир туугандар, капырлар бүгүнкү күндө суу ичпей коюп атабы? Жок. Эң байлар капырлар бир туугандар. Эң материалдык кененчиликте жашагандар капырлар. Демек билиңиздер, Аллах тааламдын алдында бул дүйнөнүн чымындын канатынчалык орду жок. Чымындын канча, ошол канаты канча килограмм чыгат? Килограмм чыкпайт бир туугандар. Канча грамм чыгат? Грамм дагы чыкпайт, миллиграмм чыгат бир туугандар. Алтын өлчөгөн эң кичинекей таразалар бар бир туугандар. Ошону алып келиңиз дагы чымындын бир канатын коюңуз. Чымындын бир канатын коюңуз дагы ошондо эсептеп туруп, ошол чымынды сиздин алдыңызда канчалык кымбаттуулугу бар, канчалык баркы бар. Билиңиз, Аллах тааламдын алдында куттум ошондой чымындын канатынчалык баркы жок бул дүйнөнүн. Бир туугандар, эмне үчүн бул нерсени айтып атабыз? Сиз менен биздин бүгүнкү күндө динден алыстап, дин илимине көңүл бөлбөстөн, кээде намаздарыбызды кечиктирип, кээде Аллах таалам буйруган буйруктарды ташташыбызга себеп болуп аткан дүйнө ошол нерсеге татыктуубу? Ошол нерсени сиздерге жеткирүүнү каалап турабыз бир туугандар. Бир туугандар, Аллах тааламдын алдында алтын эмне, таш эмне, кум эмне, топурак эмне айырмасы жок. Кумду жараткан зат алтынды дагы жараткан. Алтынды жараткан зат алмазды дагы жараткан, күмүштү дагы жараткан, берметти дагы жараткан. Аллах тааламдын алдында алтын менен күмүш жана топурак менен таштын айырмасы жок бир туугандар. Бул дүйнө жана бул дүйнөдөгү бар нерсенин эч кандай Аллах тааlam алдында кадыр баркы жок. Эгерде Аллах тааламдын алдында ушул бар дүйнө, мына дүйнө жана дүйнөдөгү бар кооздуктардын, кымбаттуулуктардын бардыгынын чымындын канатынчалык орду болгондо, чымындын канатынчалык орду болгондо, Аллах таалам капырларга бир тамчы дагы суу бербей коймок. Себеби алар ал нерсеге татыктуу эмес бир туугандар. Аллах тааламдын рызкына татыктуу эмес.
Аллах Таалам жаратып койсо, Аллах Таалам шундай денсаулықты беріп койсо, алар эмне кылды? Аллах Таалама күфүр келтирди. Аллах Тааламдын баласы бар деди. Аллах Тааламдан бөлөк нерсеге сыйынып кетти. Ал адамдар татыктуу эмес эле. Бирок Аллах Субханаху ва Таалам алдында эч кандай кадыр баркы жок болгондуктан бул дүйнөнү берип салды ошолорго. Бир туугандар, келиңиздер жанагы капырлардын көз айнегин чечип туруп карайлычы бул дүйнөгө. Biz ушунчалык материалист болуп калдык бир туугандар. Материалдык байлуулук сиз менен биздин алдыбызда кадыр бар. Материалдык байлуулук жок, сиз менен биздин алдыбызда эч кандай кадыр баркы жок адам болуп калды. Бүгүнкү күндө ким кадыр барктуу? Акчасы бар бай адам. Эшектей мээге ээ болсо дагы акчасы бар бай адам сиз менен биздин коомчулукта кадыр баркка ээ болуп калды. Илими бар, билими бар. Адамдарды туура жолго багыттай ала турган, Куран жана сүннөттүн негизинде адамдарга таалим берген адамдар сиз менен биздин алдыбызда орду жок. Сиз менен биздин тойлорубузда, сиз менен биздин ушундай жакшы маарекелерибизде төрлөрдө ким отурат? Бир туугандар, ушундай эшектин мээсиндей, тооктун мээсиндей болсо дагы бай адамдар отурат. Себеби сиз менен биздин жүрөгүбүзгө бул байлык ушунчалык кирип кеткен, байлык менен адамдарды өлчөп калдык бир туугандар. Адамдардын кадыр баркы байлык менен өлчөнүп калды. Бир туугандар, бул байлык Аллах Тааламдын алдында эч кандай орду жок. Бир туугандар, караңыздарчы. Бул дүйнө жана бул дүйнөдөгү бар нерсени канчалык акчага баалайсыз? Канчалык акчага баалайсыз? Билбейм, триллиардтагы аздык кылса керек. Мейли, алыска барбайлы. Жалалабад шаарын канчалык байлыкка баалайсыз? Канча миллиард же канча триллиард долларга сатылат Жалалабад шаары? Эми караңыздар, бир туугандар, Аллах Субханаху ва Таалам бейишти даярдады момун мусулмандарга. Бейиш, бир туугандар, бул дүйнөдө Аллах Тааламдын буйруктарын аткарып, Аллах тыйган нерселерден тыйылып, Аллахтын разылыгын тапкан адамга бейишти даярдап койду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын келиңиздер, могул хадисине кулак салалы. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه aytат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. Бейиштеги бир туугандар, камчынын орду бул дүйнө жана бул дүйнөдө бар нерседен жакшыраак деди. Бейиштеги камчынын орду бир туугандар. Камчы канчалык орунду ээлеши мүмкүн? Ат минип жүрөбүз, эшек минип жүрөбүз, камчы көпчүлүгүбүз эмне кылабыз? Элестете алабыз камчыны. Ошол камчы турган жер бүгүнкү күндө канчалык сиз менен бизге кымбаттуулугу бар? Бул жерде эч кандай кымбаттуулугу жок. Камчы бар жер эч кимибиз көңүл деле бурбайбыз. Бирок бейиштеги камчынын ордундай жер бул дүйнө жана бул дүйнөдөгү бар нерседен жакшыраак деди. Бир туугандар, бул дүйнө караңыздар 60 жыл же 70 жыл. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менин үммөтүм 60 менен 70-тин ортосунда жашайт деген. Көпчүлүгү 60 менен 70-тин ортосунда бул дүйнөдөн кайтат. Азчылыгы ашып кетиши мүмкүн бир туугандар. Бирок көпчүлүгү 60 менен 70-тин ортосунда жашайт. Бир туугандар, 60 жыл, 70 жыл жашадык, өмүр сүрдүк. Аллах Таалам берген мүмкүнчүлүктөрдү пайдаландык. Аллах берген рызыкты жедик. Аллах Тааламдын берген мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгын пайдаланып жашадык да, аягында кабырдагы азапка дуушар болдук. Себеби бул дүйнөдө Аллах Тааламдын буйругун аткарбадык, Аллах тыйган нерселерден тыйылбадык. Кабырдагы азапка дуушар болдук. Кабырда кыямат башталганга чейин балким 1000 жыл жатышыбыз мүмкүн. Бир туугандар, Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху 1400 жылдан бери кабырда жатат бир туугандар. 1400 жылдан бери. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, сахабалар почти 1400 жылдан бери кабырда жатат бир туугандар. Болгон 60 жыл жашаган, кебир сахабалар 30 жыл жашаган, кебир сахабалар 50 жыл жашаган. Бирок ошол кыска жашоосуну, ошол көп жылдык кабыр жашоосуну бейишке айландырды бир туугандар. Бейиштин бакчасынан болгон бир бакчага айландырды. Андан кийин эртең кыямат болот бир туугандар. Кыяматта Аллах субханаху ва таалам куттум асмандан жамгырды жаадырып бир туугандар, жерден өсүмдүк өскөн сыяктуу сиз менен бизди өстүрүп, ошол жерде чыныгы тозок же чыныгы азап ошол жерде болот бир туугандар. Кабырда жок бир туугандар, кабырда кичекеси эле болот. Кабырдагы азап чыныгы тозоктун азабынын астында шоколад болуп калат бир туугандар. Бул кабырдагы жашоо убактылуунча эле бир туугандар, кыяматка чейин эле. Эми караңыздар, Саад ибн Муаз десек көпчүлүгүбүз тааныбаса керек. Саад ибн Муаз деген сахаба ким эле? Саад ибн Муаз деген сахаба бир туугандар
тарыхты карай турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеге көчүп келген, динин сакташ үчүн. Мединеге көчүп келгенде динди кабыл алып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биргеликте сахаба болуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирге согуштарда катышып, казаваттарга чыгып, Хандак согушунда ок жеп, андан кийин бул дүйнөдөн шейит болуп, анын жасадын бир тугандар, анын денесин периштелер көтөргөн сахаба болуп эсептелет. Канча жыл жашады деп ойлойсуз? 30 жашында исламга келген, 36 жашында бул дүйнөдөн кайткан. 6 жыл исламга кызмат кылды. 6 жыл исламга кызмат кылды. 1400 жылдан бери аты тарых баракчасында алтын сыя менен жазылып калып калган. 6 жылдын ичинде бир тугандар, сиз менен биз 60ка чыктык, артыбыздан өлүп калса балдарыбыз, коомчулук, мусулмандар эскере турган бир амалыбыз калбайт бир тугандар, көпчүлүгүбүздө. Бир тугандар, Саад ибн Муаз радиаллаху анху өлгөндө Аллах Тааламдын аршы титиреген бир тугандар. Саад ибн Муаз өлгөндө Аллах Тааламдын аршы титиреген. 6 жыл кандай кызмат кылды? 6 жылда бир тугандар бул дүйнөсүн жана акыретин бейишке айландырды. Бир тугандар, мына чыныгы бактылуу адамдар, мына ал дүйнөнү чыныгы көз караш менен, жанагы сиз менен биз тагып алган ачки менен эмес, чыныгы көз караш менен карап бул дүйнөгө ушунчалык жийиркеничтүү мамиле кылган сахабалар кандай бактылуулукка жетти. Сиз менен биз ошолордун жолун ээрчибестен, сиз менен биз капырлардын көз айнегин кийип алганбызда, капырларды ээрчип баратканыбызды өзүбүз байкабай калдык. Бир тугандар, акыйкатта капырлардын көз карашында баалуулук деген нерсе сиз менен биздин алдыбызда дагы баалуулукка айланып калды. Бир тугандар, капырларда сыймыктана турган эч нерсеси жок. Магарам байлыгынан башка, байлыгы менен сыймыктанатандан башка эч нерсеси жок. Сиз менен биздин динибиз барбы, алхамдулиллах. Алдыңызда бир кесе тамак болсо дагы диниңиз барбы, алхамдулиллах. Жараткан Роббиңизди тааныйсыз. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбар деп билесиз, исламды диним деп билесиз бир тугандар. Эң бактылуу сиз эмеспи? Эмне үчүн бир тугандар биз капырлардай жашап, капырлардай өмүр сүрүшүбүз керек бир тугандар? Келиңиздер, мол дүйнөнү чыныгы көз караш менен карайлычы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир тугандар бул дүйнөгө кандай мамиле кылды эле? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн мубарак хадистеринин биринде ушундай деп айтат. Бул дүйнө дейт, караңыздар, мен бир жолдо баратсам дейт, бир көлөкө сыяктуу. Ошол мали ва мали дунья ма ана фи дунья илля каракибин истазалла тахта шаджаратин сумма раха ва таракаха. Бул дүйнөнүн мисалын ушундай келтирди. Бул дүйнө, мен жолго сапарга чыктым, ысыктын күнүндө, ушундай чөлдүү жерде сапарга чыктым. Жолдо баратып кичине чарчап, талыгып, анан бир дарактын астында эс алдым. Андан кийин кичине эс алып, өзүмө күч чогулткандан кийин кайра сапарымды уланттым. Бул дүйнөнүн мисалы ушул сыяктуу мен үчүн деди. Бул дүйнө мына жанагы дарак, көлөкөсү бар дарак сыяктуу деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде көлөкөсү бар экен деп жатып, ошол жерде өмүрүнүн аягына чейин ошол жерде туруп калдыбы? Жок, албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам максаты ал эмес эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын максаты башка жерге жетип барыш эле. Эми элестетиңиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде калып кетсе максатына жете беле? Жетпейт эле. Куттум ошол сыяктуу сиз менен биз дагы дүйнөнү ошондой карашыбыз керек бир тугандар. Бул дүйнөдөн пайдаланалы. Мен бул сөзүм менен дүйнөнү таштаңыздар деп айтпаймын бир тугандар. Дүйнөнүн барлыгы жакшы нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кедейликтен, кембагалыктан, жакырчылыктан коргонуу сураган. Бирок бир тугандар, бүгүнкү күндөгү эң чоң оору, сиз менен биздин жүрөгүбүздүн түпкү тамырынан орун алган нерсе ушул дүйнөгө болгон сүйүү болуп кетти. Бир тугандар, ислам дини бизге эмнени үйрөтөт? Ислам дини бул дүйнө сиз менен биздин колубузда болушка үйрөтөт. Жүрөгүбүздө эмес бир тугандар. Жүрөгүбүздө динибиз, жүрөгүбүздө Аллах Таалама болгон сүйүү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүү болуш керек бир тугандар. Бир тугандар, дүйнө болсун, бирок дүйнө колуңузда болсун. Дүйнө үчүн бирөөнүн көңүлүн орутпаңыз. Бул дүйнө эртең калат, бирок көңүлү оруп калган адам акыретке алып кетиши мүмкүн. Дүйнө үчүн бирөөнү урушпаңыз. Дүйнө үчүн бирөөнү алдабаңыз. Дүйнө үчүн жалган жалаалар менен бирөөнүн малын тартып албаңыз. Себеби бир тугандар, Аллах Таалам адилеттүү зат. Бул дүйнөдө сиз акча берип, тааныш сотторуңуз болуп, ошол жерде утуп чыгып кетишиңиз мүмкүн. Бирок Аллах субхана ва таала алдында эч кандай андай сот болбойт. Аллах Таала алдында адилеттүү сот болот. Сиздин тааныштарыңыз бул жерде Аллах Таала алдында эмес, Аллах Таала алдында адилеттүү сот болот. Ошол жерде сизде алтын дагы, күмүш дагы болбойт. Ошол адамга берип коеюн десеңиз,
Сизде сооп болот. Сооңуз калбай калгандан кийин сиздин үстүңүзгө ошол адамдын күнөөсү жүктөлөт, бир туугандар. Бир туугандар, келиңиздер, мол дүйнө үчүн жашообузду арнап койбойлучу, бир туугандар. Дүйнө үчүн бир туугандар ушунчалык кор болдук. Кыздарыбыз 18 жашка чыкпастан, бир туугандар, чет өлкөлөрдө капырлардын кол астында иштеп жүргөн чагында. Сиз менен биз ушунчалык дүйнө үчүн кор болдук. Бир туугандар, капырлардын канализациясын тазалап атабыз, бир туугандар. Бир туугандар, ушул дүйнө ошол капырлардын канализациясын тазалоого татыктуу деп ойлойсузбу? Бир туугандар, эртең кабырга барганда бул дүйнө сизди калтырып кетет го. Эмне үчүн бул дүйнө үчүн корлук бол? Өзүбүздү кортутайлы, бир туугандар. Бир туугандар, кээ бир солих адамдар ушундай деп айткан экен. Бул дүйнөдө Аллахтын кулу болсоң, Аллах сени дүйнөнү сага кул кылып коет деген экен. Бул дүйнөдө Аллахтын кулу болсоң, Аллах сага дүйнөнү кул кылып коет деген экен. Эгерде бул дүйнөдө сен Аллахтын кулу болбосоң, дүйнөгө сени кул кылып коет деген экен, бир туугандар. Өтө даанышман сөз, бир туугандар. Аллахтын кулу болуп, 5 мал намазыбызга бекем болсок, Аллах Таалам буйруган буйрукта аткарып, Аллах тыйган нерселерден тыйыла турган болсок, Аллах субханаху ва таалам дүйнөнү биздин артыбыздан чуркатып коет. Бир туугандар, буга эң чоң мисал сахабалар. Сахабалар, бир туугандар, бир убакыт бар эле, сахабалар, бир туугандар, төөнүн катып калган терисини сууга малып жейт эле. Бир убакыттар бар эле, сахабалар жалбырак жеди ачка калгандан. Бир убакыт бар эле, сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам курсагы ушунчалык ачкандан жээрген нерсе таппайт эле. Бирок бир туугандар, Аллах субханаху ва таалам тез күндөрдүн ичинде, 5-10 жылдын ичинде дүйнө ааламыны өзгөртүп, дүйнө ааламыны ошолорго баш ийдирип койду. Умар радзияллаху анхунун убагында, бир туугандар, Умар радзияллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөн кийин Абу Бакыр 2,5 жыл халифатта турат. Андан кийин Умар радзияллаху анху халифа болот, момундардын амири болот. 10 жыл 6 ай Умар радзияллаху анху башкарат, бир туугандар. Умар радзияллаху анхунун доорунда Рим империясы, Перс империясы мусулмандарга багынат. Медине алтын күмүшкө толуп кетет, бир туугандар. Мединеде, бир туугандар, садака берейин деп садака бергенге адам таппай калат. Бир туугандар, Аллах үчүн кызмат кылды, Аллахтын динине бекем болду, туруштук берди, сабырдуулук кылды, чыдамкайлыкты көрсөттү дини үчүн. Аллах субханаху ва таалам дүйнөнү аларга кор кылып койду. Дүйнөнү кор кылып койду, бир туугандар. Бүт ааламдын алтын күмүштөрү сахабалардын артынан чуркады, бир туугандар. Сиз менен биз болсо, бир туугандар, дүйнөнүн артынан чуркап баратабыз, жетпей атабыз. Ошол эле учурда дүйнөгө кор болдук, динибизден ыззат таппадык, же дүйнө менен ыззат таппадык. Бир туугандар, келиңиздер, дүйнө үчүн жашообуздагы динибизди таштабайлычы. Динибиз бардык нерседен кымбат болсунчу, бир туугандар. Динибиз Аллах Тааламдын буйругу, Аллах Тааламдын тыюулары бардык нерседен кымбат болсунчу. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, караңыздар, ушундай убакыттар болот эле, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйүндө айлап казанга от жагылбайт эле. Эмне менен тамактанасыздар деп сураганда, Айша энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң сүйүктүү жубайы курма жана замзам суусу менен тамактанат элек дейди. Бир туугандар, сиз менен биздин үйүбүздө күндө тамак, алхамдулилла, Аллах Таалама чексиз алкыш мактоолор болсун, күндө тамак. Тамактын дагы эң сонундары, бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда кээ бир сахабалар кийерге кийим таппайт эле. Кийерге кийим таппастан, ушундай бир эле нерсени астына оруп алгандыктан, олтурганда молдош токум олтурса, эмнеси көрүнүп калат эле? Аурат көрүнүп калат эле. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам молдош токум отургандан тыйган сахабаларды, бизди эмес, бир туугандар. Себеби аурат көрүнүп калган. Бүгүнкү күндөгүдөй ич кийимдер болгон эмес ал убакта. Бир эле кийими болгон, бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда сахабалар, бир туугандар, бизге окшоп бренд кийимдерди кийген эмес. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорундагы сахабалар бизге окшоп эң сонун унааларда жүргөн эмес. Бирок ошолор эң бактылуу адам болду. Сиз менен биз эң сонун унааларды, эң сонун кийимдерди кийдик, эң сонун тамактарды жеп атабыз. Бирок ошого карабастан бактысызбыз. Эмне себептен? Сиз менен биздин айырмабыз алардын жүрөгүндө дини болгон, жүрөгүндө Аллахка болгон сүйүү болгон, жүрөгүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүү болгон. Сиз менен биздин жүрөгүбүзгө толугу менен дүйнөгө болгон сүйүү кирди дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга, Аллахка, динибизге болгон сүйүүнү түртүп чыгарып койду. Ошол себептен бактылуулукту таппай атабыз.
Билиңиздер бир туугандар, дүйнө жүрөгүңүздөн түпкү тамырынан орун алса, сиз бул дүйнөдө бактылуу боло албайсыз. Себеби бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пенденин нафсына бул дүйнөдөгү бир өрөөн алтын берсе, дагы бир өрөөндү сурайт деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 14 кылым мурда айтып койгон бир туугандар. Тойбойт бул нафс. Эч нерсеге тойбойт. Эгер тойсо, байлыгы бар адамдар болду эми, алхамдулилlah, эми олтуруп кичине ибадат кылайын, эми кичине Куран жаттайын, диниме дагы убакыт бөлөйүн деп мечитке келбей беле. Бир туугандар, бүгүнкү күндө дүйнөнүн артынан ушунчалык кууп бараткан адамдарды көрөсүз. Кимдер? Айрыкча байлар экендигини. Себеби адамдын нафсы эч качан байлыкка тойгон эмес. Бир туугандар, сөзүбүздүн аягында бул дүйнөнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай мамиле кылса, сиз менен да биз да ошондой мамиле кылышыбыз керек. Аллах субхана ва таала кандай сыпаттаса, сиз менен биздин жүрөгүбүздө дагы ошол сыпат орун алыш керек бир туугандар. Дүйнөнү чогултуңуз. Дүйнө керек нерсе. Бирок сиз менен бизди бейишке алып барыш үчүн керек болуш керек бир туугандар. Сиз менен биздин максат болбош керек. Сиз менен биздин максат бейиш бир туугандар. Аллах таала момундар үчүн даярдап койгон бейиш болуш керек бир туугандар. Ал эми бул дүйнө ошол бейиштеги даражабыздын бийик болушуна гана себеп болуш керек. Бир туугандар, караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан жакшынакай бир хадис келген. Ошо менен жыйынтыктайбыз. Узунураак хадис, ошол себептен кыргызчасын гана окуйбуз. Бир туугандар, эң акыры бейишке кирген, эң акыры тозокко чыккан адам ким деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күнү сахабалардан сурады. Эң акыры тозокко кирип, эң акыры тозоктон чыгып, эң акыры бейишке кирген ким деди. Ошондо сахабалар Аллах жана анын элчиси жакшыраак билүүчү деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: эң акыры тозоктон чыгып бейишке кирген адам, бир туугандар, билиңиздер, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах келмеси бар адам, мусулман адам, күнөөсү болсо Аллах тааламдын кааласа ырайымы менен кечирилип, түзмө-түз бейишке кириши мүмкүн. Кааласа Аллах тааламдын адилеттүүлүгү менен ошол кылган күнөө себептүү азапталып, бирок ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах бар келмеси үчүн бир туугандар сөзсүз иншаллах бейишке киргизет. Бир туугандар, караңыздар, ошол момун эң акыркы тозоктон чыккан момун пайгамбар саллаллаху алейхи ушундай деп сыпаттады: күйүп жанагы күл болуп калган адам сыяктуу деди. Жөрмөлөп чыгат деди. Шунчалык сүйүнүп чыгат деди. Бейишке карап бет алат деди. Аллахым, бейишиңди берчи десе, Аллах субхана ва таала кир, ушул бейиш сеники дейт. Ушул бейиш сеники дейт. Жанагы адам кирип барат. Аллахым, мен бейишке кирсем, мен эңсеген нерседен дагы көп нерсени таптым дейт. Аллахым, ушулардын бардыгы сеники дейт. Караңыз, Аллах тааламдын ырайымынын кенендигин. Бир туугандар, бул дүйнөдө тозокку болгон, бул дүйнөдө тозок намалдарын кылып жүргөн, бирок ла илаха иллаллах бар адамды Аллах субхана ва таала ушундай сыйлап атат. Караңыздар, ошол адамга эмне деди? Сен деди, азыр баргындагы деди, ушул бейиште деди, бул дүйнө жана бул дүйнөдөгү бар нерседен 10 эсе көпүнү алгын деди. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жылмайып туруп, ошол адам бейиштеги эң даражасы төмөн адам деди. Бир туугандар, бул дүйнө жана бул дүйнөдөгү бар нерсе канчалык баалуулук деп ойлойсуз? Бир туугандар, караңыз, дүйнөдө кандай сонун шаарлар бар. Дубай, дагы башка ошол сыяктуу кандай кооз шаарлар бар. Канча баасы канча деп ойлойсуз? Дубайдын өзүнүн баасы бир туугандар триллиард доллардан да кымбат болуш керек. Эми караңыздар, бул дүйнө Дубай эмес бир туугандар. Бул дүйнө аалам, мына сиз менен биз жашап жаткан жер шаары, ошонун ичиндеги бар жана ошондойдон 10 эсе көп берилет бейиштеги адамга. 10 эсе көп берилет. Бир туугандар, эми ушул хадисти уккандан кийин келиңиздер бейиш намалына аракет кылалы. Бейишке кирүүгө себептерин аткарайлы. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma.